Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, күрөш көрмандары, 10 топ каналы сиздерге Россиянын Новосибирск шаарында өтүп жаткан Нестеренко мелдешине көрүүнү чакырат. Бул жакта 67 кг салмак чейинбирдикте алгачкы квалификациялык баскычта кыргызстандык эки спортчу бири-бирине каршы кезгелүүдө. Азыр мына Марлен Аскеев, бул көк трикочон балбан, алгачкы аракети жана дароо 4 упай атаандашын мыкты аракети менен далысын жерге тийгизүүгө аракетин кылган. Андан соң анын атаандашы бул Сыймык Махмудов экендигин белгилеп коелу. Атаандашынын артына өткөндүгү үчүн азыр упай көрсөткөн жок жана калыстын чечими менен 2 упайды көрсөтүүдө. Атаандашын айлантып килемдин сыртына чыгаргандыгы үчүн. Марлен Аскеев бул 67 кг салмак чейинбирдиктеги Кыргызстандын чемпиону учурдагы 2021 жылдын башында дагы 2020 жылы дагы ал чемпион аталган. Марлен Аскеев быйыл ал ушул алгач Олимпиада оюндарынын квалификациялык баскычына мелдешинде, дал ушул Азияда өткөн мелдеште тандап алуу мелдешине барган, бирок тилекке каршы ал жакта чейлек финалда утулуп, жаңылбасам чейлек финалда утулуп, натыйжада жолдомо ала албай калган. 67 кг өзүңүздөр билгендей Токио Олимпиадасына Кыргызстандан эч ким барган жок. Ал эми Сыймык Махмудов бул Акжол Махмудовдун байкеси, 2 жашка улуу. Жана азыр мына бул мелдешке барган. Протокол боюнча дагы Амантур Исмаилов, дагы бир белгилүү биздин балбаныбыз, Азия оюндарынын коло байгеси Амантур Исмаилов дагы бул мелдешке катышы керек. Буюрса аталган спортчуну дагы килем үстүнөн күтүп калабыз. Жана ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, белгилеп коелу, бул жакка да ушул Токио Олимпиадасына катышкан балбандарыбыз барган жок. Тактап айтканда ушул эле Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Атабек Азизбеков жана Үзүр Жусупбеков бул мелдештерге барган жок. Бул жерде Аскеевке дагы бир упай берди атаандашынын пассивдүүлүгү үчүн. Жана партердин үстүндө Марлен Аскеев азыр иштеп жана беттешти мөөнөтүнөн мурда бүтүрүп коюуга да мүмкүнчүлүгү бар эле жок. Сыймык Махмудов ийгиликтүү түрдө бул абалдан чыгып кетти. 77 кг Акжол Махмудов жок, анын ордунда Кайратбек Түгөлбаев бар, Акылбек Талантбеков бар. Аталган эки спортчу менимче күрөш жүргүзөт. Мындан тышкары Жоламан Шаршенбеков жок. 60 кг менимче Нурмухаммед Абдуллаев күрөш жүргүзүшү керек. Ал эми 55 кг Балбай Дордоков, Сардарбек Конушбаев. Мындан тышкары урматтуу телекөрүүчүлөр, 63 кг Калы Сулайманов дагы өз күчүн сынайт. Алдыда кызыктуу беттештерди, буюрса финалга чыкса, жарым финалдык жана финалдык беттештерди сиздерге тартуулап назарыңыздарга салганга аракет кылабыз. Андыктан биздин 10 топ каналына кошулуңуздар. Кыргыз спортунун жаңылыктары менен биз менен бирге кабарлар болуп туруңуздар. Биринчи период эсеп саны 7-0. Марлен Аскеев ишенимдүү түрдө алдыда. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи бөлүк уланууда. Дээрлик 2 мүнөттүн ичинде экинчи таймдын эч кандай бир кызыктуу учур болгон жок. Ушундай эле кармашып турат. Андыктан эч кандай бир кызыктуу учурду деле өткөрүп жиберген жоксуздар. Акыркы 49 секундда эми негизинен Марлен Аскеевден үмүт чоң, албетте көрөрмандардан. Ушул Токио Олимпиадасына дагы жолдомо алууга жакшы бир мүмкүнчүлүгү бар болчу. Колунда турган мүмкүнчүлүгүн тарттырып жиберген. Ушул Алматыда өткөн Олимпиада оюндарындагы тандап алуу мелдешинде. Менимче Марлен Аскеев ошентип ишенимдүү түрдө бул беттеште жеңишке жетип, андан ары жүрүшүн улантат.
Эмнеге дароо кыргызстандык спортчуларды бири-бирине каршы кез келтирип койду деген суроо жаралышы мүмкүн. Эми Чучу Булакта ушундай түштү. Бул жака жалпысынан 180ден ашык спортчу катышууда. Ошол эле Россиянын бардык аймактарынан, бардык Россия Федерациясына бир нече республика бар экенин жакшы билесиздер. Ошол эле Беларусь, Эстония, айтор көп мамлекеттерден бул мелдешке катышууда. Марлен Аскеев 7-0 эсебинде жеңишке жетти. Чын жүрөктөн куттуктайбыз.